көп элибизди жоготтук. Ойдогудан дагы жакшы өттү. Булган жазылып турат. Эл ынтымагы, элдин акчасы, Анжеликанын мына эл сомуна түшкөн акча. Биз 1000 дананы 1000 сомдон деп коеюн. 1000 сомдон 1 миллион сом керектелмек. Суун атайын бир жаман сөз WhatsApp аркылуу же сүйлөсүн деп. Эмне кылабыз, бунун кереги жок деп колдонулбай калган күн болсун деп. Бактылуу айым, бактылуу үй бүлөнү гана эмес, бактылуу мамлекетти дагы түзө алат. Себеп дегенде бир үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Эгерде эне билимдүү болсо, эгерде эне көрөгөч болсо, ал балдарына дагы туура тарбия берип, ошол эле учурда кыйын күндөрдө дагы бардык жүктү өз мойнуна алып, алдыга тартып кете алат. Бүгүнкү күндөрү башыбызга, жерибизге, элибизге кыйын апаат келип турганда, биз дагы жөн отурбастан Бактылуу айым реалити долбоорунун жүрүшүн бир аз да болсо өзгөрттүк. Мындайча айтканда, абдан пайдалуу жака. Акыркы көрсөтүүбүз 8 мартта бир эмес 2 айымдын тагдырын көрсөтүп, аларга жагымдуу кече менен аяктаганын сиздер дагы күбө болгонсуздар. 4 ай аралыгында биз 1, 2, 3 же 4 айымды бактылуу кылбастан биз жалпы Кыргызстандын жарандарына кол сундук. 1000 деген эмес, 5000 деген элге керектүү дары-дармектер менен биргеликте ошол эле жокко эсе болуп турган кычкылтек аппараттарын тартууладык. Көптөгөн биздин бактылуу айым көрсөтүүбүздүн көрүүчүлөрүнүн башын бириктирип, чоң суммадагы акчага жардам бере алдык. Мына ошол тууралуу бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз болмокчу. 4 ай ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүктөрдү ташып жеткирүү менен биргеликте акыркы мына ушул июль-август айларында чоң пандемияда биз дары-дармектерди ташып дагы жетиштик. Анда эмесе бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз бир жумадан турган күндөлүк болмокчу. Алгачкы күндөлүктө эми өзүңүздөр байкагандай эле эч кандай боексуз, кадымки эле сиз костюмдар менен дары-дармектерди дүң баасында алып, сиздерге кандай иш-чара жүргүзүп атканыбызды көрсөтөбүз. Андан соң биздин ишибизди байкап, жана ошондой эле биз жардам сураган инсандар бизге кол сунганын көрсөтөбүз. Тактап айтканда, ажообуз менен болгон жолугушуу. Андан соң шаарыбыздан ыраазычылык каттарды алып, анан алыскы каркырага баары бир биздин бактылуу айым реалити долбоорубузду 90 жаштагы 13 баланын апасы менен аяктайбыз. Көрсөтүүбүздү үзбөй көрүүңүздөрдү өтүнөмүн. Бактылуу айым реалити долбоору жаңы сезондо дагы жаңы форматта өзүнүн ишин алып барат. Бүгүн 21 июль 2020 жыл. Пандемия учуру 4 айдан бери бул пандемия уланып келе жатат. Башында мындай чоң жоготуулар, мындай симптомдор башында көрүнгөн эмес болчу. Акыркы 15 күн аралыгында биз көп жакындарыбызды, көп элибизди жоготтук. Баягы биз билбей уктап жаткан мезгилде аркабыздан келип душмандар бизге мындайча айтканда сокку берди. Себеп дегенде биз эч нерсеге камданбай туруптурбуз, колубузда куралдар дагы жок экен. Курал дегеним бул керектүү медикаменттер, ошол эле медиктерге керек болгон сиз костюмдар, керектүү аппараттар. Ошол учурда эми үйгө кыздарыңды калтырып коюп, ата-энең үйдө отур деп урушуп атса дагы эч нерсеге карабастан, мына азыр деле мен 8-де чыгып кеттим. Күндө эле бүгүн жардам берип коюп, эртең үйдө отурам, бүрсү күнү үйдө отурам дейбиз дагы, бирок отура албайт экенбиз.
жаратканбыз. Кээ бир адамдар ушундай кылып жаратып койгон окшойт, эл кызматына ар дайым чуркап жүрсүн деп. Мына ушундай бизге мүмкүнчүлүктү жаратканыбыз берип аткандан кийин биз жөн гана отура албадык. Көптөгөн волонтерлор, көптөгөн жаштар бүгүнкү күндө мына ушул согушта куралы бар менен куралы жок менен мушташып согушуп ушул илдетти жеңип аткан мезгили. Ошентип анан мына ушундай волонтерлорду, өз ыктыярчыларды ажообуз өзүнө чакырды. Азыр баратабыз. Кимдер барат азыр мен так баягы тизмегин билбейм. Барганга жараша эми албетте баягы өзүңдүн кайрылууң буга чейин болуп келсе, ошол кайрылууларыңды даярдайт экенсиң тизмеги менен. Биринчи ирет биздин ошол мамлекет эмне үчүн ушул душмандын келерин билип туруп даярданган эмес деген бир суроо болуп атат да. Анткени мамлекеттик деңгээлде дары дармектерди, аппараттарды биз эгерде алдын ала баарын даярдап койсок, баасы дагы арзан түшмөк. Анан кийин эл дагы көп ызычууга түшпөйт, паникага түшпөйт болчу. Дары дармек өлкөбүздө жетиштүү деп ошол менен дагы көптөр айыгып кетмек болчу да. Бул жерде паника башталды. Дары дармек жок. Оорубаган инсандар деле дары дармекти издеп, ооруп калсак биз колдонобуз деп ошондо баардыгы чоң ызычууга түшүштү. Анан экинчиси болсо бул доктурлардын жетишсиздиги. Буга чейин деле баягы билип келгенбиз, доктурларыбыз аз, маянасы аз деп, бирок мындай чоң согушка алар баатыр болушту. Мен ушундай баатырларыбызды күндүр түндүр бүгүнкү күндө иштеп атканына эч бир ыраазычылык да компенсация болгон жок. Ошону дагы эске алышыбыз керек. Себеп дегенде 10 доктурдун 9-оосу ооруп калганда бир доктур 30 бейтап менен кызыл зонада жалгыз күрөшүп атты. Мына ошол инсан үйүнө барбай 24 саат бою алган маянасын азыр айтпай эле коеюн. Ошону баягы эл талкуу кылып атат. Ошону көйгөй кылып чыкты. Ошону чечиш керек деп ойлойм. Анан сөзсүз түрдө бизге деген туура гуманитардык жардамды бөлүштүрүү керек. Элге ачык сайтка коюп, сайтка мынча акча бул өлкөдөн келди, мынча дары дармек келди, бул ооруканаларга бөлүштүрүлдү деген мындай координация эгерде болгондо биз волонтерлорго абдан оңой болмок болчу. Ошол көйгөйлөрдүн баардыгы чечилет деген үмүттөйм. Баратам. Ажообузга азыр келебиз, көрөбүз, өшөбүз. Бүгүн болсо менде аябай бир өзгөчө күн, бирок ар бир эле күнүм өзгөчө. Эртең менен кирден баштап кечкиге чейин ушинтип чуркамай. Анан бүгүн съемкалар көп, интервьюлар көп. Ошол эле учурда көптөгөн дары дармек менен элибизди камсыз кылуу жумушун улантабыз. Бул жакта жумуштар көп болгондуктан мен түштүк тарапты бүгүн өзүмдүн жакын курбу кыздарыма ишенип акча жөнөтүп, ал жакта дары дармек саткан дагы айымдар, менин ошол жакын тааныштарым өздөрү өз баасында берип, өздөрүнүн атынан дагы көптөгөн дары дармекти бекер таратууга убада кылышты. Мына ошол нерсе бүгүн мени кубандырып атат. Көптөгөн жака бүгүн дары дармек барат деп. Анан Бишкектеги дагы сонун жумуштарды көрө жатарсыздар. Бүгүн эмнелер болот. Дары дармектерди таратуу баягы өтө кыйын экен. Бир унаадан 10 келип деле алып кетип экен, ооротабыз деп, бир эле баягы направленияны көтөрүп келишип алып, же болбосо ошол эле дарыканаларга барсаң, баалар ар кандай да. Биз кечээ күнү мисалы ЦПФимди 85 рубльга алып келсек, Москвадан, бул жердеги аптекаларда 300 сомдон жогору болуп атат да. Балким ошол мамлекеттин мекемесине караган бир жерди бөлүп берсеңиз, же болбосо ошол мамлекетке караган дарыкана ачсабы деп атам да. Ушул пандемия учурунда иштей турган бир гана баада, өз баасында. Анткени аптека ээлери, ошол дарыкана ээлери биз аренда төлөп атабыз деп атат, чыгымдарын айтып атышат каяктагы. Биз көрүп атабыз, андай деле чоң чыгым жок да бул жерде. Бул ковидти жеңген мамлекеттер бар. Италияны карасак болот, Кореяны карасак болот. Ошол жактан тажрыйбалуу адистерди алып келип, биздин бул доктурларга бир кандайдыр бир тажрыйба алмашууну жүргүзсөк кандай болот деп атам да. Себеп дегенде мына айыл, мен кечээ Суусамырга бардым, 5 айылда бир эле оорукана бар экен. Эң негизги доктору ооруп жатат, калгандары эч нерсе билбейт. Эмне кылышты билбейт да. Көздөрү бизди карап эле, бул клександы кандай кылабыз, эмне кылып улан учурда саябыз дейт да. Ошондо аябай эмне кыларын билбей калат экенсиң да. Жолугушуу ойдогудан дагы жакшы өттү. Тактап айтканда, ажообуз шашпай, ар бирибиздин ой пикирибизди, ар бирибиздин сунушубузду угуп, ар бирөөсүнө чечим чыгарууга баягы керектүү органдарга баягы жумуштарды берди десек болот. Бизде биринчи эле ирет Аида Жекшенкулова тосуп алды. Андан соң бизде мынакей президент аппараттын президенти менен бизди тааныштырып,
кийинки маселелердин баардыгын чогуу мына ыктыярчылар тобу улуттук кыймыл сымал ыктыярчылардан түзүп бир WhatsApp'та элдин көйгөйүн түзмө түз көргөн нерсебизди айтып берүү жеткирүү кызматын дагы алдык. Бул чоң жоопкерчилик деп мен эсептеймин. Эң биринчи ирет ооруканалар жетишсиздик болгондуктан мына ушул ооруканаларды куруу жана ошондой эле эски мейманканалардагы оңдоп түзөөгө акча каражаттар бөлүнгөн экен. Андан тышкары албетте биздин медиктерге компенсация төлөнөт. Ар 10 сайын 15 күн сайын айлык майналар берилип, аларга көптөгөн витаминдер, дары-дармектер берилет экен. Азыр айта бере турган болсом абдан көп болуп кетет. Ошондуктан биз бардыгын жазуу иретинде сиздерге бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр жана ошондой эле областтар бизге деген мына ушундай тизменин суммасын дагы сурап жатышат. Себеп дегенде биз буга чейин эле канча даана кандай дары барганын эле берип жибератканбыз. Көбүнчө мындай эле коробка менен берип эле тизмеги жок эле алар кабыл алып өздөрү регистрация кылган. Бүгүн болсо мына ушундай каттоону катуу жүргүзүп башташкан экен. Бир коробканын ичинде могу жерде каяка баратат? Аксууга баратат. Бул Ысык көл областына караштуу Кара колдун жанындагы мынакей Аксуу чоң айылы элдин мындай чогулган акчасына биригип мына ушул 30 упаковкадан баштап бул жерде карасаңыздар пульсоксиметрлер бар, Клексан бар. 46.045 сом чыкты. Мына 46.045 сом элдин мынакей менин эл сомума чогулган жазылып турат. Эл ынтымагы, элдин акчасы, Анжеликанын мына эл сомуна түшкөн акчадан берилип атат дейт. Муну бул жерге биз салабыз. Жаап, скотчтоп, анан мына ушул Аксуунун азаматтарына берип жиберебиз. Аманатты тапшырышат. Бардыгы жакшы болсун, эч ким оорубасын. Биз кайрымдуулукту ишибизди уланта беребиз. Ушундай пульсоксиметрлерди биз Кытайдын ушул пульсоксиметр чыгып аткан фабрикасына чыгып, ар бирөөнүн чогултканын онлайн видео аркылуу көрүп жаттык. 30га жакын инсан чогултуп, ошол аэропортко алып барып, учакка салганга чейин бизде онлайн байланышта болуп атты. Бишкекте бүгүнкү баасы 1200дөн 1600-2000ге чейин болуп атат. Эми айта кетсек, бул 400 сомго Кыргызстанга келди. Демек, эгерде элдин акчасынан пульсоксиметр алып элге берип атабыз десек, 1600дөн калькулятор берсеңер канча алмакпыз? Эсептейбиз. 1000 даана пульсоксиметр бүгүнкү күндө өз баасы мынакей 1000 десем 100 келди. 1000 даана өз баасында $5 $5000 келсе, биз 1000 даананы эгерде Кыргызстандан эле алып тарата турган болсок, бизге деген 1000 сомдон деп коеюн, 1000 сомдон 1 миллион сом керектелмек. Бул бөлөбүз. Бүгүн доллар канчадан экенин билбейм, бирок 77 деп жазылып турган. $12900, $13000. Элестетиңиздер. Кайрымдуулук жасап атканда, эгерде биз кичинекей объемдордон алып, сатып алып элге тарата турган болсок, бизге 3 эсе көбүрөөк акча керектелмек. Ошондой эле дары-дармектер дүң баасында. Мына ал жерде турган мынакей CPFIM дарысы Москванын дарыканаларынын баягы дүң баасында 100 рубль тегерегинде алынып, учагы менен кошо чыкты. Бүгүнкү күндөгү биздин дарыканалардан эгерде ушул дарыны сатып алып туруп бирөөгө жардам беребиз, элдин акчасына эле бирөөгө алып беребиз десек, 315ден чыкмак. Ошондо 3 эсе болуп атат. 100 даанасына 300 миңдей акча кетмек, биз 100 даанасына 100 миң берип, 300 ушундай CPFIM 300 деп коем, 3000 CPFIM дарыларын 300 миң рубльдин тегерегине алдык. Эгерде биз азыр отчетун чыгара турган болсок, биздин кайрымдуулук иш-чарабыз 3 эсе көбүрөөк суммадагыга чыгып атат. Биртке акчага. Бүгүнкү күнгө чейин мына ошол эл сом номериме Сбербанктан биргеликте чогулган акчалардын бардыгы 5 миллиондон ашты.
ал эми чыгымдарын жазып ар бир айыл өкмөткө канча мына ушул коробкадан ичинде канча акча менен алынган дары дармекти бүгүнкү күндөгү сатылып аткан баасы менен эсептегенде ал 15 миллиондон 20 миллионго чейин чапчыйт. Демек биз элден 5 миллион чогултуп 5 миллионду өз дарегине концентратор менен биргеликте дары дармектерге короттук. Чыгымды 20 миллион сом жасадык. Ошондуктан бардык нерсени туура багытта колдонуп, элге дагы туура жардам бериш керек деп мен ойлоймун. Ошондуктан менин отчетторум азыр сизди аябай таң калтырат болуш керек, себеби Кыргызстанга дүн баасында дары дармектерди жана ушундай пульсоксометр ушундай аппараттардын биздин команда, биздин балдар мына ушундай алып келишти. Москвадагы командага дагы мекендештерге ыраазычылык билдирем. Бизге Москвадан мен жарнамама деп акча салышкан экен. Кайра акчасын артка сурашып атат. Ушундай адамдар бар. Кайрымдуулукка акча жөнөтүп алып, анан кийин 10 күн өткөндөн кийин, мен ошол кайрымдуулукту бүгүн кайра кылгым келбей жатат деп дары дармектин баарын алып элге таратып койгондон кийин кайра акчамды кайтарып бергилечи деп аябай бир ушундай сен Инстаграмда эле ушундай жакшы адамсыңбы, же сен жашоодо башкачасыңбы, адамгерчиликтүүлүгүң бар болсо бизге акчабызды кайтарып бер деп аябай намыска тийген сөздөрдү жазган инсандарга мен өзүмдүн жөнтөгүмөн эле кайра эле акчаларды кайтарып берип атам. Не кылабыз, эч ким менен конфликтке кирип урушкубуз келбейт. Бүгүнкү күндө атайын мени бир урушсун, атайын бир жаман сөз WhatsApp аркылуу же сүйлөсүн деп ошондой нерсеге мени алып барып аткан адамдар дагы көп азыр. Алардын баардыгын эми албетте бир гана кечирип, оорубаңыздар, эч качан эч нерсеге муктаж болбоңуздар деп айтат элем. Эң негизгиси кылган кайрымдуулукту бердиңби унутушуң керек. Алган киши ошол аманатка өзү жооп берет. Мен мисалы бирөөнүн аманатын алып атамбы, ага мен өзүм жооп берем, өз башым менен. Кудай алдында да жооп берем, эл алдында дагы жооп берем. Ошондуктан кайрымдуулук жасаардан мурун сиздер дагы ойлонушуңуздар керек. Мен ошону чын дил менен жасап атамбы, эмне үчүн жасап атам деп. Балким жакыныңыз бирөөңүз ооруп атса, ошонун айыгып кетишине садака кылып кайрымдуулук кылсаңыз болот. Жакшы кыялдарыңыздын орундалышына мындай кайрымдуулук кылсаңыздар болот. Эми кайрымдуулуктун себептери көп. Азыр мен ошого эми кайра жөнөтүп коеюн акчасын. Светофор кызыл күйүп калды. Заправкаларыбыз өчтү. Азыр заправкаларды биз деген өзүбүздүн каражатыбызга, өзүбүздүн чөтөгүбүздөн коюп аткан мезгилибиз. Айтат экен ушул силер кайрымдуулукта акча жасап атасыңар, кайрымдуулуктан толтур акча түшүп атат деп. Ооба, биз банктан момде пачка акчаларды алып атабыз. Бирок баардыгын отчет менен бир сому дагы бүгүнкү ичип аткан суума кирип кетпесин деп биз баардыгын отчету менен жазабыз. Кандай бензин эже? Өзүм заправкага турам. Кандай айнек жууп турса, мен өзүм бензин кутарып турайынчы. Давайте, ошондой кылалык. Ушундай сонун, позитивдүү сонун адамдар жашообузду жеңил кылат экен. Мына ушул пандемияда биздин койканаларыбыз бүгүнкү күндө обсервацияга айланды. Бул жерге биз жар айтканы, бул жерге биз тойго келчү элек. Мына ушундай болуп бейтаптарды карап, бул жерде медиктер, медсестралар бардыгы ушул жерде азыр мына бейтаптарды карап аткан учуру. Азыр кичине абал тынчып калды десек болот, бирок ошого карабастан коркутуп атканда сөздөр бар. Кийинки толкун болот, ары 14 күн сайын дагы көрүш керек, байкаш керек, кандай абал болот деген. Ошондуктан бардыгы жаратканыбыздын колунда экен. Бирок ошонсо дагы бул жерге мына кой таш жакын экен. Жана ошондой эле Көкжар айыл өкмөтүнө караштуу айылдар жана өйдөрөк кеткендеги мына ушул Алматинка менен өйдө кеткен жолдун баардыгындагы кыйналып аткан инсандар мына ушул Даршан холл ресторанындагы ачылган обсервацияга келип, биз эл ынтымагынан, элдин акчасынан чогулткан концентратор аппаратына дем алып, анан ушундай клексан дарыларын керектүү өлчөмдө алышса болот. Жана ошондой эле бизде цепефим келген, бир коробка цепефим 60 данасы сатылбайт деген печаттарды коюп, элдерге
акысыз бекер берүүлүгү алып келинди. Бунун ичинде лидокаин бар, ошондуктан комплект десек болот да. Ичинде порошогу бар жана лидокаини менен чогуу биргеликте. Бул ошол менин эл сомума чогулган акчадан сатып, атайын маскадан алдырылган дары-дармектер. Ылайым ушул тойканаларыбыз кайрадан тойлорго кызмат кылсын. Эмне дейсиз, ушул жерде койкалар ушул бойдон, бош бойдон калсын. Койкалар баардыгы каерден келсе ошол жерге кетсин. Мына ушул дары-дармектер Клексанга жетпей жүргөн адамдар ушул Клександардын көптүгүнөн эмне кылабыз, бунун кереги жок деп колдонулбай калган күн болсун деп биз тилейт элек. Ал эми ушул кычкылтек концентраторлор биз обсервацияларга жана ооруканаларга бергенбиз. Убакыт өткөндөн кийин, колдонулгандан кийин биз эң негизгиси муктаж, мына ушундай кычкылтек концентраторуна муктаж болуп, ДЦП болуп төрөлгөн балдарга белек катары беребиз. Андыктан даршан колго азыр убактылуу колдонулууга эл ынтымагынан берилди. Кийин биз муну бирөөгө белек кылып беребиз, пандемия бүтсө, бүткөндө. Анан жана ошондой эле ушул жерге дагы ушундай пульсоксометрлер келди. Беканын мойнундагыдай мындайдан дагы 5 дананы бул жерге коебуз. Келип бекер алсаңыздар болот, же текшерилип пульсоксометрди пульсту карап турсаңыздар болот. Пандемия учурунда биз бардык ошо реалити долбоорубузда эч качан аба ырайы бүгүн жаман болуп калды же бүгүн аябай суук, бүгүн кар жаады же жаан жаады деп жумушубузду ишибизди токтоткон эмеспиз. Ошондуктан ыктыярчылар ар дайым алардын оюнда эмне болот? Оору айтпастан келет жана ошондой эле жардам берүүгө биз эч качан мындай өзүбүзгө ыңгайлуу моменттерди издешибиз керек да. Эгер адам чын дили менен бирөөгө жардам бергиси келип атса, ал ыңгайлуулукту издебестен, ошол эле аба ырайынан, ошол эле баягы бирөө жарым кайрымдуулугумду көрөт, көрбөйт деп бир нерсени көздөбөстөн чын дили менен жасаса, мен ойлойм бул жерден сооп да калса болот. Экинчиден баягы жасап аткан ишиң дагы абдан жемиштүү, ийгиликтүү болот деп. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз эртең менен кофечкин боюнча жүрөбүз. Курсак ачты. 8ге чейин эле азыр шаарда мына ушул тамактануу жерлери иштеп атат. Бирок бул жерде үйдөгүдөй даамдуу тамак бар. Мына ушул 4 ай бою карантин учурунда дагы, азыр пандемияда дагы биздин волонтерлордун баардыгына кол сунуп, ысык тамак менен курсагыбызды тойгузуп атат. Жана ошол эле карантин учурунда көп өздөрү жасаган тамактарды сатып түшкөн акчасына элге азык-түлүк таратууга мүмкүнчүлүк берген. Интрига болуп, аябай кызык болуп атса керек анда жүрүңүздөр. Бул жер 5 манты деп аталат. 5 данадан мантылар деле эмес, бирден данада дагы сатылат. Мына ушул жерде үйдөгүдөй сонун даамдуу мантылар менен курсак тойгузуп аткан мезгилибиз. Диета кармабай эле коюңуздар. Анткени ден соолук баарын жегенге мүмкүнчүлүк берип атканда даамдуу тамактанып, иммунитетти көтөрүңүздөр. Болгону ашыкча жеш керек. Курсак тойгончо жеп, тартып калса, жаныбыз калып алып, бираздан кийин жесек болот. Баш Кууганды
айылына Ералы кызы Наргиза мынакей жардам алып кетип атат. Бул коробканын ичинде дары дармектердин баардыгы бар. Тизмегин мунун үстүнө салабыз. Айыл өкмөткө канча суммадагы каражат баягы медикамент дарылар жардам катары келгенин сөзсүз түрдө регистрация кылышып, анан ведомость аркылуу элге чындап бекер кеткенин өзүңүз көзөмөлдөшүңүз керек. Жана ошондой эле бул жерде сиздер көргөндөй СИЗ костюмдардан баштап азитромицин, кломател, шприц система, аскорбин, бахила жана ошондой эле клександы дагы азыр кошуп беребиз. Бул жерге сумма дагы азыр өзгөрөт экен, кошулат экен. Жаңы эле бизге 2 упаковка клексан 3100 сомдон келди. Албетте акча көп учурунда биз 2500 рубльдан 2500, 600, 2800'den алып аткан учурубуз болчу. 3500'төн дагы бар азыр. Айтор эмнеси болсо дагы баасы ар кандай болгону менен 3000'ин тегерегинде алып атабыз. 6200 сом азыр 36000'ге дагы кошулат үстүнө. Ошондо 42000 сомдун тегерегиндеги жардамды алып кетип атабыз. Бул коробкада сиздики. Жана СИЗ костюмдар, щитки, бахилы, маски Ако Кайнар строй компаниясынан клексан болсо жеке менен эл сомуна кошулган баягы каражаттан деп атат. Ал эми бул клександы болсо биз АСК строительный компаниясынан 3100 сомдук клександы да салып берип атабыз. Килограмм гүрүч, картошка, сайыз, пияз, 5 килограмм un салынып атат. Бардыгы биргеликте мына ушундай коробкаларды чогултуп, бул жерде бир коробканын баасы 1053 сом. 1053 сомго чогулуп, бир айлыктан деле ашуун балким азык түлүк жетет деп ойлоп атабыз. Чын жүрөктөн берекелүү жакшы баштыктар даярдалып атат. Андан тышкары мына ушул пакеттерди жана азык түлүктөрдү чогултканга жардам берген кайрымдуулук мынакей Ильсат мынакей коомдук фонду Курманайтка айтмаарет болсун деп дагы ушул биздин баштыктарыбызга эт кошуп берип атат. 3-4 килограммдан койдун этин кошуп берип атат. Алла ыраазы болсун. Эми ушундай кубанычтуу майрам. وأنت مدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام. سيدي الرئيس أنا لا Решили купить детям сладости. Вот такие футболочки хорошие, прям. Ничего, что я открыла вашу конфету. Таштын саны канча экенин биз билбейбиз. Каркыраз жайлоосунда да аман эсен жетип алдык. Жайлоого келерибиз менен апакебизди көздөй бет алып жолугуп үрөөсү менен кармалып азыр качып жүрөм. Барарга жерим жок дейт. Барсам же ата энем үйгө киргизбейт. Жаман көрүп. Өздөрүнүн эле камын ойлойт, элдин камын ойлобойт.